президентибиз түрмөдөн чыгып, аны туугандары чыгарган чыгар, революциянын перевороттун аркасынан. Алмазбек Атамбаевга айтып кетерим. Эгер Жээнбековдун артынан түшөм, же кичкене кустуртам десе, бош жүрчү. Андай болбой, эл шайлаган, элдин легитимный премьер-министрине азыла турган болсо, анда анын орду түрмөдө. Аны ошого жетиш керек. Атамбаевди турмөдө иштей турган болсо. Ал эми Магомаровго айта турган сөзүм. 87 батырга эмне үчүн похоронго келген жоксуң десе, эмне үчүн мен барам? Ал баскынчылык менен басылды деген сөзү бар. Бул эмне деген сөз? Анан дагы бир передачадан угуп калдым. Сиз кыргызсызбы десе, нары бери карап, жалпы кыргыз, мага бүт нация бирдей дейт. Кыргызмын деп айта албай койду. Мен ошого нааразы болдум. Кылып аткан иштери дурустары да бар, анча-мынча бер жага да бар. Оңолор деп ойлойм. Андан кийин айтарым Бабановго. Бабанов тууралуу мен мурда эле окугам. 2 ай мурун, 1 ай мурун. Бул премьер-министр болот деп. Себеби эмне? Президентибиз талас элинен корккон. Талас көтөрүлүп, эметсе бизди жумуштан алып таштайт. 3 жылда алат, тигинде мындай деген уккандагы бул эмне кылды? Бабановду мына шайлоо жаштакка өтүп кетсе, легитимный болсо, Бабановду премьер-министр болсо, биздин